Премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин өкмөт башчылар кеңешинин кезектеги жыйынына катышуу үчүн Ташкент шаарына иш сапары менен учуп кетти. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин өкмөт башчылар кеңешинин кезектеги жыйынын күн тартибинде Шанхай кызматташтык уюмунун ишмердүүлүгүн мындан ары карай өркүндөтүүгө багытталган соода-экономикалык жана маданий-гуманитардык чөйрөлөрдөгү маселелер белгиленген. Жыйындын жыйынтыгы боюнча бир катар документтерге кол коюу пландалган. Белгилей кетсек, Мухаммедкалы Абылгазиев саммиттин алкагында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин өкмөт башчылары менен бир нече эки тараптуу жолугушууларды өткөргөн. Кой Таш айылында 7-8 август күндөрү түзүлгөн кырдаалды иликтөө боюнча мамлекеттик комиссия 31 октябрда ишин жыйынтыктады. Бул тууралуу Азаттыкка аталган комиссиянын мүчөсү Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова билдирген. Кой Таш окуясы боюнча комиссиянын дагы бир мүчөсү Артур Медетбеков комиссиянын корутундусун долбоору кабыл алынганын, жакында корутундунун өзү даяр болоорун кабарлады. Корутунду толугу менен иштелип чыккандан кийин ал жогорку кеңешке, жалпы маалымдоо каражаттарына берилет. Комиссиянын негизги максаты Кой Ташта болгон окуяны изилдеп, окуя боюнча сураштырып маалымат берүү болчу. Эми 2-3 күндүн ичинде жыйынтык чыгат дейт. Кой Таш окуясын иликтеген мамлекеттик комиссия премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиевдин чечими менен 29 августта түзүлгөн. Аны вице-премьер-министр Жеңиш Разаков жетектейт. Ага жогорку кеңештин депутаттары, мамлекеттик органдардын өкүлдөрү жана эксперттер кирген. Убактылуу өкмөттүн мүчөсү Азимбек Бекназаров 24 ноябрда Бишкек шаарындагы эски аянтта элдик талкуу өткөрөт. Бул тууралуу элдик курултайдын аткаруу комитети билдирди. Элдик талкууга өкмөт мүчөлөрү жана парламент чакырылат. Анда элдик курултайдын референдум өткөрүү боюнча 10 000 кол топтоп жогорку кеңешке сунуштаган мыйзам долбоорунун каралышы кечеңдеп жатканы каралат. 10 000ден ашык шайлоочулардын демилгелеген мыйзам долбоору 4 айдан бери жогорку кеңеште каралмай тургай айтылбай дагы жатат дейт уюштуруучулар. Белгилей кетсек, элдик курултай референдумга конституцияга өзгөртүү киргизүүнү сунуштайт. Элдин тандоосуна башкаруу формасы, жогорку кеңешке депутаттарды шайлоо түрү, президенттен тартып айыл өкмөт башчысына чейин ар жылдык аткарган иши боюнча жыл сайын курултайга отчет берүүсү боюнча суроолор коюлат. Манас аэропортунда адамды өлтүрүп, аны унаасынын багажына салып кеткен кылмышка шектүүлөр кармалды. Бул тууралуу ИИМдин басма сөз кызматы кабарлады. Кармалган 2 адам мурда соттолгондор. Иликтөө учурунда шектүүделип, зордуктоо, карачылык жана уурулук менен бир нече ирет соттолгон. 1992 жылы туулган Чүй облусунун тургуну жана аткезчилик менен баңгизат саткан үчүн соттолгон 1987 жылы Ош облусунун жашоочусу кармалган. БЧ кеминдеги жатак колонияда, ал эми ИА Молдовановкадагы жатак абагында жазасын өтөп жаткан. Экөө тең жатак колонияга 2018 жылдын октябрында которулган. Кылмышка катыштыгы бар делген 1991 жылы туулган МА аттуу Ош облусунун тургуну изделүүдө. Ал дагы буга чейин каракчылык жана бейбаштык менен соттолгон. Эскерте кетсек, аба майдандагы автоунаанын багажнигинен мыкаачылык менен өлтүрүлгөн кишинин сөөгү 23 октябрда табылган. Анын жанында ири суммадагы акча болгону айтылган. Бишкек шаарындагы Москва көчөсүнүн Манас проспектиси менен Абдрахманов көчөсүнүн ортосундагы тилкесинде оңдоо иштери толугу менен аяктады. Эми бул тилке унаалар үчүн ачык. Мэриянын маалыматы боюнча учурда Токтогул көчөсүндө 2 тараптуу кыймылга уруксат берген жол белгилер алынып жатат. Жакында бул көчө кайрадан бир тараптуу болот. Коомдук транспорттар күнүмдүк график менен иштеп, номер 4, номер 8, номер 10 троллейбустар Москва көчөсү менен каттап баштады. Оңдоо иштери Бишкек шаарынын автоунаа жолдорун калууна келтирүү долбоорунун алкагында жүргүзүлдү деп айтылат мэриянын маалыматында.
31 октябрда белгисиз эки адам Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын директору Канатбек Ашырбаевди каттуу сабап кетишти. Октябрь райондук милициясына 1969 жылы туулган К.А. арыз менен кайрылып, аны 31 октябрда түнкү саат 12:30 чамасында эки киши себепсиз уур токмокко алганын айтып, аларга карата чара көрүүнү өтүнгөн. Окуя Тунгуч районунда болгон. Белгилүү болгондой, Ашырбаевди денесине башына темир менен урушкан. Учурда соттук медициналык экспертиза дайындалып, кылмышкерлер изделүүдө. Бишкек шаарында 3-үнө кагыштуу окуя бүгүн 1 ноябрда эртең менен Фрунзе менен Үмөталиев көчөлөрүнүн кесилишинде болгонун күбө болгон окурмандар билдирди. Окуянын чоо жайы такталып жатат. Бишкек шаарында Алы Токумбаев көчөсүндө бардык айнеге караңгылатылган Toyota Camry үлгүсүндөгү унаа артка жүрүп, башка айдоочуларга тоскоолдук жаратты. Бул тууралуу күбө репортерго билдирип, видео жөнөткөн. Анын айтымында окуя кечээ 31 октябрда саат 15:00 чамасында болгон. Ал тиешелүү кызматтардан айдоочуга чара көрүүнү суранды. Россиянын Нарьян-Мар шаарында мас абалындагы киши балдар уктап жаткан бала бакчага кирип 6 жаштагы баланы өлтүрдү. Бала бакчанын тарбиялануучусу Кирилл Савенковдун кекиртегин кесип жибергендиктен ал дароо каза болгон. Окуя кечээ бейшемби күнү катталды. Полиция кылмышкерди кармап, сурак учурунда видеону жарыялады. Адам өлтүргөн киши ошол эле шаарда жашаган 36 жаштагы Денис П экени аныкталды. Ал наркологдон дарыланып жаткан. Көзүнө ар нерселер көрүнүп, бала бакчага багыт алган. Анын айтымында түбөлүктүү жашоо үчүн бирөөнү курмандыкка чалуу керек деген сөздөр мээсине угулган. Ошондон улам анын буйругун аткарган. Ошондой эле баланы өлтүрүш керектигин китептен окуганын айтат. Тергөөчүлөр аталган факты боюнча кылмыш ишин козгоп, ал эми бала бакчанын кароолчусун дарыгерлик кылып киргизип жибергендиги үчүн жоопко тартат. Близким и богатая жизнь себе и им. Где такую книжку взяли? Что это вам дало? Тюрьма. А? Тюрьма. Тюрьма? А в садик-то зачем пришли? Там надо было убить ребенка. Маленького ребенка. Чтобы заклинание сбылось. И как, сбылось заклинание? Нет. Где такие книжки берете только? В книжном магазине. В каком? В каком книжном магазине? Ой, сейчас, подожди. Бишкек шаарында жөө бара жаткан аялды унаасы менен сүзүп, окуя болгон жерден качып кеткен айдоочу кармалды. Аны жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматы менен криминалдык милициянын кызматкерлери колго түшүрүшкөн. Оор жаракат алган 39 жаштагы жаран ошол жерден көз жумган. Башкармалыктын маалыматы боюнча шектүү 32 жаштагы эркек киши болгон. Ал маркумду Toyota Noya унаасы менен 30 октябрда саат 22:30 чамасында чүй менен Калгакиев көчөлөрүнүн кесилишинде сүзгөн. Учурда тиешелүү тергөө иштери жүрүп жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиргендей, Жалал Абад облусунда жер силкинди. Сейсмология институтунун маалыматына ылайык, жер титирөө кечээ 31 октябрда саат 7:02 Жалал Абад облусунун аймагында катталып, очогунда күчү 2,5 балга жеткен. Жер титирөө Майлуу Суу шаарында 2,5 балга чейин сезилген. Алдын ала маалыматка ылайык, жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок. Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясынын чоң залында 2 ноябрь күнү маданият кызматкерлеринин кесиптик майрамына карата жаңы ысымдар аталышындагы гала концерт өтөт.
Майрамдын алкагында Кыргыз Республикасынын маданият жана искусство тармагынын өнүгүп өсүшүнө зор салым кошкон кыргыз эл артисттери кызыл килем аркылуу өтүп, маданият министрлигине караган мекемелерден жана окуу жайлардан мыкты деп тандалган чыгармалар жаңырат. Ошондой эле филармониянын фойесинде жаңы чыгып келе жаткан жаш сүрөтчүлөрдүн, скульпторлордун, жаш кол өнөрчүлөрдүн, жаш акын жазуучулардын көргөзмөсү орун алып, жалпы маданият тармагы тууралуу даректүү тасма көрсөтүлөт. Мындан сырткары иш-чаранын алкагында жаш актер, актрисалардын катышуусу менен театрлаштырылган пролог коюлат. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана туризм министрлигинин тутумундагы жалпы кызматкерлердин саны 11508 адамды түзөт. Алар филармония, цирк, консерватория, китепканалар, музейлер, театрлар, музыкалык окуу жайлар, облустук телерадио компаниялар, облустук жана райондук гезит редакциялары, кинодирекциялар жана башка мекемелер болуп эсептелет. Казакстандын Жамбыл облусундагы Курдай айылында 2 наристе ооруканага түштү. Дарыгерлердин айтымында бир тууган ага карындаш ачка калып, аларды айлап жуунткан эмес. Бул тууралуу Тенгри News KZ жазат. 4 жана 2 жаштагы балдардын апасы Кыргызстандын жараны болуп чыкты. Келин жакында эле дагы бир бала төрөгөн. Наристелердин өсүүсү дагы артта калууда дейт дарыгерлер. Балдардын ачка отургандыгын аялдын туугандары полицияга кабарлаган. Буга чейин келин эч кимден жардам сурап кайрылган эмес. Балдарынын абалы орто, Тараздагы ооруканага которула турган болду. Балдарын жеткиликтүү карабагандар ата-энелик укугунан ажырап калуусу мүмкүн болууда. Венгриянын Будапешт шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча дүйнө биринчилигинде кыргызстандык балбан Айпери Медет кызы коло жеңип алды. Бул тууралуу United World Wrestling уюмунун расмий сайтында айтылат. 76 килограмм салмакта күрөшкөн кыргызстандык балбан кыз коло үчүн болгон кармашта монголиялык Арунжаргал Ганбатты 12-8 эсебинде жеңип алды.